Ордуңардан тургула, сот келатат. Соттук мелдештик ачык деп жарыялай. Чочкобаев Тойбостун Сөгүнбеков Бабырдын үстүнөн жазган арызы боюнча жарандык ишти кароо башталат. Арызда таратылган маалыматтар туура эместигин тастыктоо жана моралдык жактан келтирген зыянды төлөп берүү каралган. Катчы сотко катышып жаткандар боюнча билдириңиз. Рингтин оң жагында арыздануучу Чочкобаев Тойбос Харамович! Беспредельщиктер үйүн көчөсүнүн 386-үйүнүн жашоочусу. Рингтин сол жагында жооп берүүчү Сөгүнбеков Бабыр Тилосунович! Скафнёрская көчөсүнүн 312-үйүнүн жашоочусу. Тараптар, силердин укугуңарды түшүндүрүп берейин. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кылмыш жана жаза кодексинде жазылган кандай жарандар айыпталып каржысында тоодукта кайрылып жүргөн процесстик күнөөлөр жаткан тараптар Конституциялыкта укугу жок. Тараптар, укугуңар түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү эмес. Эмнеси түшүнүктүү эмес? Эч нерсе түшүнүктүү эмес. Эч нерсе. Эң жакшы. Эгерде түшүнбөй турган эч нерсе калган жок болсо, анда соттук мелдешти баштайлы. Чыгып сүйлөө үчүн сөз Чочкобаевга берилет. Рахмат, урматтуу сот. Бул Сөгүнбеков Бабыр деген жаран Facebook социалдык тармактарында мени чочко деп айтты. Бул жалган жала. Мен никакой чочко эмесмин. Сөгүнбеков мун нерсени айтып жатып, мени чочко деп айтып, эл журтка туура эмес маалымат берип жатат. Муну менен ал мага эбегейсиз моралдык зыян келтирди. Сөгүнбеков мени чочко деп айткан үчүн, мага зыян келтирген үчүн моралдык зыян. Анын эсебинен менин эсебиме 2 миллион сом өндүрүп берүүңүздү өтүнөм. Эмне? Сөгүнбек. 2 миллион! 2 миллион. 2 миллион! 2 миллион ой. Мен сага 2 миллион эмес сага. 2 тыйын да жок сага. Сөгүнбек, оюңузду айтыңыз. Кечиресиз, урматтуу сот. Уруксат берсеңиз, рахмат. Мен Чочкобаев Тойбосту көптөн бери билем. Бул Чочкобаев Тойбос таза эмес. Бир ишти дагы көз жасында калтырбайт. Мына жолдорду куруп атканда, министр болуп иштеп жүргөндө, депутат болуп турганда дагы эч нерседен жиркенбей бардыгын жалмап коет. Жалмап коет бардыгын. Жиркенбейт бул эч нерседен. Бул чочколордун арасындагы чочко. Чочкобаев, сиздин оюңуз. Урматтуу сот, бул айткандын баары туп-туура эмес. Мен аябай тазамын, туура чочко деп. Аябай тазамын. Мен күнүнө 3 жолу жуунуп турам. Эртең менен күндүз, кечинде, анан түнкүсүн 4 жолу кесириз. 4 жолу жуунуп турам. Мен алдыма келгендин баарын эле чочкодой болуп, сендей болуп жей бермейм. Не деп койчу элечи. Мен аябай тазамын. Мен керек болсо өзүмдүн могу көлөмүмдү мындай жакшылап карайын деп мен диетага отуруп алдым. Анан экологиялык жактан мен аябай таза жана накта тамак аштарды жеп турам. Анан эмне чочко? Тараптар, орнуңуздар. Сөгүнбек. Мында жагдай оор экен. Баары жөнөкөй эмес. Бу жерде адис керек. Катчы? Адисти чакырыңыз.
жөнүңүз ким, айтыңыз. Ық-бық Сенчигович. Biz ата бабаларыбыздан бери чочко багып, чочко менен алектенип келебиз. Бир гана чындыкты айтып бериңиз деп мен сизге эскертип кетем. Мен чындык боюнча адис эмесмин. Мен чочко боюнча адисмин. Ошо чочколор боюнча билесиз да. Чочколор боюнча мен абдан жакшы билем. Өтө мыкты билем. Эмесе, арыздануучуга келиңиз да өзүңүздүн билермандыгыңызга таянып айтып бериңиз. Эместигине чочко. Бул жакпы? Бул жак. Урматтуу күбөлөр, текшерилип жаткан объектинин салмагы 75 килограмм болду. Орточо жашындакай чочконун салмагы 140 килограммдан жогору болот. Демек, бул киши чочко эмес. Кандай чочко эмес? Мына чочко. Өзүң чочко. Никакой мен чочко эмесмин. 2 миллион сом даярдап кой. Сөгүнбеков, сиздин оюңуз. Рахмат. Кетпеш мерттире. Эң жашынакай чочко 140 килограммдан оор чыгат. А бул болсо жашынакай эмес чочко. Бул чочколордун арасындагы накта чочко усул. Урматтуу чочколор боюнча адис. Бизди чочколордун жакшынакай же жакшынакай эместиги кызыктырбайт. Сиз так жана даана айтыңыз. Мына бойти Сөгүнбеков Чочкобаевди чочко деди. Бул туурабы же туура эмеспи? Урматтуу судья, түшүнсөңүз. Чочконун баласы торомпой үчүн 75 килограмм данозон отпайбы. Эгерде чочконун баласы торомпойду биз чочко десек, анда бул жерде кандайдыр бир чындык бар. Bir geldiğine ne mekan var lan? Ата сен сасырайсың баягы. Урматтуу уруксат берсеңиз. Мен чындыктан да көбүрөөк айта алам. Ошол эле торомпой чочконун баласы. Чочкодон туулат. Ана мен кичинекей торомпой кийин чочко болуп чоңойот. Ben makul emesmin. Кандай макул эмессиң? Çocuklar bagıçılar tarafından tecrübeli hadisleri kaçışkan ekspertizanı ötkörünü tanıp bulan Murbatlı Sot. Урматтуу сот кечиресиз. Каяктагы экспертиза? Керек экспертиза. Эч кандай экспертизаны өткөрүүнүн кажети жок. Бул жерде мынакей мен каршы эмесмин. Бул Чочкобаев тойбоз чочколордун арасындагы чочко. Özün çoçko. Мен тастыкта берем. Özün çoçko. Кандай макул эмессиң? Ben makul emesmin çoçko bagıçılar Ya, tarafından ya. tecrübeli hadisleri katışuusunda ekspertiza ötüğünü tanıp bulan. Bıktın mı? Bu Каяктагы tanıklığı çok экспертиза? Сен Капкана келсин. Тыштаңыздар, Сөгүнбеков, орун алыңыз. Сөгүнбеков, орун алыңыз. Демек, арыздануучу чочколукту аныктоо үчүн экспертиза өткөрүнөтүн. Ой, каяктагы экспертиза? Ben үчүн сиздин оюңуз. Каяктагы экспертиза урматтуу сот? Каяктагы экспертиза? Бул экспертизаны өткөрүүнүн эч кандай кажети жок. Var. Чочко ошол бойдон чочко бойдон калат. Мен эч кандай каршы эмесмин. Рахмат. Gerek. Сот Fakti. экспертиза өткөрүүнү дайындай. Соттук ишти кароо экспертизанын жыйынтыгы келгичекти башка күнгө калтырылды. Отуруп аяктады. Саламатсыздарбы ардактуу телегөрүүчүлөр, экспертиза телеканалында жаңылыктардын түштөн кийинки чыгарылышы. Бүгүн көптөн бери күтүлүп жаткан сот процесси башталды. Коомдук ишмер Чочкобаев Тойбостун адамдык аберине шек келтирип, социалдык тармактан каралап жазган үчүн Сөгүнбеков Бабыр аттуу жаранды сотко берген. 7 май райондук соту бул ишти кароону кийинки аптага жылдырды. Буга себеп соттук экспертизанын толук кандуу бүтө электиги деп түшүндүрдү 7 май райондук соту. Жаңылыктардын кечки чыгарылышына чейин сак саламатта туруңуздар.